Кече 22 октябрда интернетте популярдуу болгон Алмаз Атамбаев менен Нариман Тулеевдин Бишкек-Москва каттамындагы учакта түшкөн селфиси тууралуу анын автору Нариман Тулеев комментарий берди. Селфи тууралуу чакан комментарий бергим келет. Атамбаевди алгач көргөнүмдө өзүмдү карман албай, ага одоно, кескин, ооз сөздөр менен кайрылдым. Бирок бир аздан кийин ал өзү басып келип мага колун сунду. Эмне болгон күндө да мени өзүңөн улуу кишини сыйлоого тарбиялашкан. Ошондуктан жооп иретинде мен да ага колумду сундум. Менин одоно кайрылуума карабай, ал мага өзү басып келип колун сунду. Анан ал кел сүйлөшөлү деп чакырды. Ошентип биз 3,5 сааттай сырдашып калдык. Мен анын саясаты тууралуу, анын доорунда болуп өткөн окуялар, анын кадрлары, өлкөнү, элди кантип тоногонун, башкалардын мүлктөрү менен бизнесин кантип басып алышкандарын айтып бердим. Ушулардын баарын ал билгенби же жокпу мага белгисиз. Анын элге берип аткарылбай калган убадалары, күч жана сот органдарынын эл кызыкчылыгында реформаланбай калгандыгы жөнүндө айттым. Мындай нерселерди ага 6 жыл ичинде менден башка кимдир бирөөлөр айтты беле же жокпу билбейм. Мен айттым. Аны сындап келген мени жана башкаларды бекер эле укпай койдуңуз дедим. Ал башын ийкеп жатты. Көп сөздөр айтылды. Анан мен андан качып баратасыңбы деп сурасам, ал кайтып келем деди. Мунун баары тууралуу бир аз кийинчерээк айтып берем. Азыр жолдо барам, жеткенде баарын айтып берем. Азыр кенен кесири айтканга мүмкүнчүлүк жок. Жакынкы күндөрдө биздин сөздөрүбүздү толугу менен кеңири элге жеткирем. Мага ушундай баарын бетке айтуу мүмкүнчүлүгүн берген тагдырыма ыраазымын. Өзүм үчүн эле эмес, баарыбыз үчүн достор. Ал эми мен селфини жарыялаганымдын себеби мен комментарий жазганча бирөөлөр жарыялап жибербесин дегеним. Анткени учактагы башка жүргүнчүлөр да келип бизди сүрөткө татып жатышты. Бирок алар биздин ортобузда кандай сөз болуп жатканын түшүнүшкөн жок да. Баткен облусунун жашоочулары мамлекеттик облустук архивдин башчысы тарабынан болгон рейдерлик басып алуулар жөнүндө айтышууда. Баткен облусунун мамлекеттик архивинин жетекчиси Камалдин Ахмедов документтерди жасалмалоо жолу менен Баткен районуна караштуу Кызыл Бел айылынын тургуну 1-топтогу майып Баатырене Токтайым Мурзаеванын жер тилкесин тартып алган. Аталган факты боюнча жабырлануучу жолдошу менен бирге өлкө башчы Сооронбай Жээнбековго дагы кайрылуу жолдогон. Бул тууралуу документти жарандык активист Роза Маманова 22 октябрда жарыялады. Жабырлануучулардын кайрылуусунда облустук архивдин жетекчисин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов кыршабайт этип келгени жазылган. Облустук архивдин башчысы Ахмедов сотко кайрылып, Мурзаевдердин Кызыл китебин жараксыз деп табууну талап кылган. Тагыраак айтканда облустук архивдин жетекчисинин колунда эч документ болбогондуктан айыл өкмөтүнүн ордуна эмгек жана миграция адиси Анаркул Темиркулов кол койгон. Алар аны менен ижара тууралуу келишим түзүшкөн деп айтылат документте. Андан сырткары Мурзаевдардын айтымында Ахмедов айылдагы муниципалдык жерлерди дагы өздөштүрүп алган. Кызыл Бел айылында бир дагы бала бакча жана мектеп жок. Облустук архивдин жетекчиси өзүнүн кызмат ордун пайдаланып, бул мекемелерди курууга арналган жерлерди менчиктештирип алган.